ФСДС коомдук фонду 2024-жылдан тарта Кыргызстандын айыл калкынын азык-түлүк коопсуздугу долбоорун ишке ашырып келүүдө. Айыл чарбасы Кыргызстандын айылдык фермерлери үчүн экономикалык өсүштүн жана кирешенин негизги элементи болуп саналат. Бул процессти жеңилдетүү үчүн Кыргызстандын айыл калкынын азык-түлүк коопсуздугу долбоору ийгиликтүү айыл чарба тажрыйбаларын бөлүшүүгө жана илимий коомчулук менен кызматташууга багытталган. Улуттук жана аймактык социалдык экономикалык максаттарга жетүү үчүн долбоор конкреттүү көйгөйлөрдү чечүүнүн эффективдүү моделдерин жана механизмдерин, анын ичинде айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүнүн инновациялык ыкмаларын түзүүгө умтулат. Кыргызстандын айыл калкынын азык-түлүк коопсуздугу долбоору дыйкандарга туруктуу киреше бере ала турган жана Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүүгө салым кошо ала турган туруктуу айыл чарба системасын өнүктүрүүгө багытталган. Жалал Абад областынын Нокен районуна караштуу Достук айыл өкмөтүнүн ынтымак айылында аталган фонд помидор айдаган дыйкандарга минералдык жер семиткич жагынан жардам берген. Ошондой эле помидорду туура өстүрүү боюнча атайын адистер акысыз тренингтерди өтүп, кеп кеңештерин берип келишет. Бүгүн ошол 3-чү üzүмүн үзүп жатабыз. Бул помидор аябай түшүмдү көп бере турган жер жемишке кирип калат да. Анан гектарынан 50-60 тоннага чейин алса болот. Анан бул ФСДС туура тамактануу ошо долбоорунун негизинде булар бизге ошол үрөндү өстүрүп атканыбызда өздөрүнүн консультациясын берген, помидорду өстүрүп атканыбызда. Экинчиси ошол дары дармектерден жардам берип бизге колдоо көрсөтүп, дыйкандардын бир аз болсо да баягы орун кичине жеңилдетишип жардам берип келишет. Көбүнчө ошол биз консультация эмнеден сурайбыз? Баягы жалбырактарга түшкөн зыянкечтер бар. Ошол зыянкечтерди, курттар бар. Ошолорду кантип кетирсек болот, кантип жоготсок болот, алдын ала кантип дарыласак болот. Ошолорду сурап. Каарманыбыз Паяз Кадыровдун айтымында ал бүгүнкү күндө 200 000 сомго помидор саткан. Жалпы 20 тонна помидор алууну максат койгон. ФСДС коомдук фонду Кызыл Туу айылынын 15 тургунуна таттуу жүгөрүнөн сапаттуу үрөнүн алууга көмөк көрсөткөн. Бул долбоор боюнча бизге аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр келди. Себеби долбоордо биз ошол жүгөрүнүн биринчи туура үрөн алышты окутту, анан үрөндү кантип эгишти, анан кийин ошо эгүүнүн технологиясын үйрөттү, андан тышкары кантип талак эгишти дагы. Анан азыктандыруу, туура сугаруу, баардык нерсени окутуп, дыйкандар ошондон түшүнүк алышып, жүгөрүндү туура өз немеси технологиясын өстүрүүнү үйрөнүштү. Анан ошо баардык дыйкандар ошол урук боюнча бир 85-90% уругубуз чыкты. 50 соток жериңизден канчалык түшүм аласыз? Мен 30 соток жерге эктим. Бир күлөк кылганбыз. Ошондо биз биринчи үзгөндө эле 10 000 неме алдык. Жүгөр алдык да, 10 000 жүгөрүнү 17 сомдон саттык. Прибыль жакшы болду, 200 000ден ашты. Бул жүгөрүнүн беркилерден өзгөчөлүгү, берки жөнөкөй жүгөрүдөн да, бул эрте бышат да. Ошондой эле муна көрүп атасыңар, пленка жабылган да. Ушу пленка жапкандагы мунун пайдасы 15-20 күн башка жүгөрүлөргө караганда эрте бышырат. Анан дагы пленкага чөп чыкпайт, башка нерселер чыкпайт дагы жүгөрүнү эртерээк бышырганы шарт түзүп берет да. Мындан тышкары Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүнө караштуу Боз Чычкан айылынын 15 тургунуна сүт багытындагы эчкилер берилген. Бул долбоор жалгыз бой энелерди жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо максатында иш алып барат. Негизги бул долбоорго катышкан максаты туура тамактануу боюнча долбоорду угуп калдым. Анан эле бир сабагына кирип көрөйүн деп көптөгөн жакшы информацияларды алдым. Ошол убакта мына кызым сүттөн чыгарып аттым эле. Анан ошол кызыма туура тамактандырайын деп эле ошол кызымды ойлоп 4-үнчүм бул. Анан ошол максатта катышып калдым. Анан эчкинин сүтүнүн жыты бар, өңдүү сөздөрдү айтышат эле. Ошолорду эмне кылсам жок, андай сүтү жок экен. Анан пайдалуулугу дагы жакшы экен. Сүттү тамактарды, уйдун тамактарын ошол рецепттер менен бышырсам унчалык даамдуу болбойт эле. Эчкиники аябай жакшы экен. Анан айран, сүт, ар түрлүү тамактарды, азыктар кеткен тамактарды кадимки деле колдонуп жатам. Бир күндө 2 литр 200-300 граммга чейин чыгат. Бул пародадагы эчкилер келгенде алгач жергиликтүүлөр кантип багып кандай тоюп берерин билишчү эмес. Адистер баардык маселелерине акысыз жардам беришүүдө. 5 баланын апасы Гүлсүн Темирова белгилегендей, эчкинин сүтү күнүмдүк жашоого кадимкидей эле колдонулат. Буюрса ушул эчкилерди дагы алдык. Азыр күндө саап атабыз. Жакшы сүт берет. Эртең менен саап алабыз. Эми улактары жаш үчүн бир аз
балдарына дагы беребиз, өзүбүз дагы пайдаланып ичип атабыз. Биз азырынча курук эле жем берип атканбыз, укаланган. Эми бүгүн ушу тренингтер болуп окутуп кетти, баягы өндүрүп берүү боюнча. Ошол боюнча дагы ойлонуп атам. Кыргызстандын айыл калкынын азык-түлүк коопсуздугу долбоору өлкөбүздүн башка аймактарында дагы иш алып барууда. Долбоор дыйкандардын туруктуу кирешесин гана камсыз кылбастан, аймактардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө да салым кошула турган туруктуу айыл чарба системасын өнүктүрүүгө карай маанилүү кадам болду. Долбоор жогорку ийкемдүүлүктү жана натыйжага багытталгандыгын көрсөтүү менен конкреттүү маселелерди чечүүнүн эффективдүү моделдерин жана механизмдерин иштеп чыгууну улантууда. Жетишилген ийгиликтери мындан ары өнүктүрүү жана кеңейтүү Кыргызстандын айыл калкын азык-түлүк коопсуздугу жана туруктуу өнүктүрүү үчүн бекем негиз түзөт. Бул өлкөнүн келечегине кошкон маанилүү салым болуп саналат.